саламатсыздарбы? Сиздерди көрүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Жакшы келип алдыңыздарбы? Ооба, абдан жакшы келдик. Өтө кубанычта болуп ушул күндү күттүк да. Биз ошол Ысык Көл областынын Тоң районунун Тоң айылынан келдик. Азиз Алиев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинен. Анан ал жакта кыргыз тилчи мугалими, кыздар кеңешинин кеңешчи эжейимин. Чоң рахмат. Ал эми да ушул мамлекеттик кинофестиваль тууралуу маалыматты кайдан алдыңыздар, кандайча катышып калдыңыздар? Биз сентябрь айында ушул федерацияга мүчө болуп атык беле. Анан өткөндө ушундай кино жарыяланган. Биз өтөгөн айылында да тренингте катышып келдик да. Ошондон эле маалыматтарга ээ болуп жатабыз жана башка окуучуларга дагы башка мектептерге жеткиргенге аракет кылдык. Ошондон эле мурунку өткөн кинофестиваль эле кийинкиге стимул болду. Ошондон биз аракет кылып эле катыштык. Буюрса гран-прини биз алып атабыз. 7 сезон баштаган жатабыз мамлекеттик кинофестивалдын. Сиздер ошол кандай салымыңыздарды кошолу деп жатасыздар? Бизге уламкы бир тепкич бир кийинки тепкичтер стимул болуп атпайбы? Анан буюрса биздин ошол 130дан ашык фильм тартылып, 11 окуучунун фильмди жаратылып, анын 3 тең биздин Салиев мектебинин окуучулары болуп атат. Дагы биз кийинки ошол 8-мартка карата 7-фестивалга мындан дагы күчтүү катышабыз деген ишеничтебиз. Анан ошол Ысык Көл областы боюнча бир топ айылдарды дагы, окуучуларды дагы тарталы, дагы көптөгөн маалыматтарды берели. Алар дагы ушул биз сыяктуу ийгиликтерге жетишсин, ушундай жакшы нерселерди көрсүн деген максатты коюп атабыз буюрса.